Жаңылыктардын кечки толукталган чыгарылышы эфирде Шарлотта Эшматова, амансыздарбы. Алгач кабарлардан кыскача түрмөк. Чек арадагы тикен зымды кесип өткөндөр кармалды. Жаңы достук айылына толугу менен электр энергиясы берилди. Баткен жетекчилиги Ферганада тынчтык форумуна катышууда. Кызылкыя шаарындагы көп кабаттуу үйлөрдө газдаштыруу үчүн түтүктөр тартылып бүттү. Президент Садыр Жапаров Ош облусунун Алай районунун Гүлчү айыл аймагынын райондук маанидеги шаар категориясына киргизүү жөнүндө мыйзамга кол койду. Мыйзамды жогорку кеңеш 25 сентябрда кабыл алган. Жогорку кеңештин жалпы жыйынында долбоор добушка коюлуп, 3 окуудан дээрлик 1 добуштан кабыл алынды. Мамлекеттик чек арадагы зым тосмолорду кесип өткөндөр кармалды. Баткен районунун Чоңкара чек ара бекетинин аймагында Кыргызстандын 4 жараны ири мүйүздүү малдарды Тажикстандын аймагына алып өтүү максатында тосулган тике зымды кесип киришкен. Ошол замат эле Кыргызстандын чек арачылары тарабынан кармалып, учурда бул окуя боюнча тергөө иштери жүрүүдө. Өлкөнүн коопсуздугуна түздөн түз коркунуч жараткандар жана алардын мыйзамсыз аракеттери туурасында Кондуз Жоробекова айтып берет. Сегизинчи октябрь күнү катталган чек арадан мыйзамсыз мал алып өткөн аткезчилердин окуясы дал ушул жерден башталып өткөн. Өзүңүздөр көрүп тургандай, аткезчилер алгач малдарды мына ушул сарайга алып түшүп келип, андан ары чек арадан алып өтүшкөн. Биз турган бул жер Баткен районунун аймагындагы Чоңкара чек ара заставасынын аймагында турабыз. Дал ушул жерде, ушул тилкеде 8 октябрь күнү кечки 22:40 чамасында Кыргызстандын белгисиз 4 жараны тарабынан атайын ири мүйүздүү малдарды Тажикстандын аймагына алып өтүүгө аракет кылышкан. Ошол эле учурда аткезчилер мына ушул өзүңүздөр көрүп турган чек арандагы тосулган зымдарды дагы кыркууга жетишкен. Бирок ошол замат эле Кыргызстандын чек арачылары тарабынан кармалып, учурда бул окуя боюнча атайын тергөө иштери жүргүзүлүүдө. УКМК менен кош аракетте план негизинде алынга берилген маалымат чек ара заставанын башчынын чечими менен ошол күнү чек ара кезмети коюлган, сыр чек ара кезмети коюлуп, ошолор тарабынан белгисиз 4 жаран Тажикстан тарапка мал айдап аракет кылып аткан учурда кармалган. Малдын бардыгы 15 баш кармалды. Кийинкиде берилген маалымат негизинде УКМК кызматкерлеринен шектүүлөрдүн баары кармалды. Азыркы учурда тергөө амалдары жүрүп атат. Учурдан пайдаланып айтып кетким келет. Мамлекет жүргүзүп аткан иш-чаранын негизинде сырткы душмандардан ушундай тосуу иштерин жүргүзүп атса, биздин жарандар ушинтип өзүбүздүн жарандар биздин инженердик зымдарды үзүп ушундай мыйзамсыз иштерге барып атат. Чек арадан мыйзамсыз өтүүгө аракет кылып колго түшкөндөрдүн бири окуя боюнча буларга токтолду. Мен классташ дос балам үчүн берем, бир жерге мал жеткизебиз, кайтабыз деп ошентип айтып алып келген. Жок, жайын айтпайды, кайсы жерге жеткизишин. Мен келгенден кийин көрүп аткам ошол жерде. Ошол эле себеп, Ошол боюнча жөн эле жеткирип берүү эле болгон сизде? Ооба. 1 километрдей ылдый айдайбыз, кайтабыз деген. Жанагы зымды кыркуу учурунда сиз дагы катышкансыз да, ошол нерседен мындай ой келбеди? Туура эмес, мыйзамсыз иш аткарып атабыз деген нерсе келдиби оюңузга? Мен ал зым кыркылган жерге негизи жеткен жокмун. Малдар бизден алдында чурка бараткан. Мен кичине дөңсө бар экен, ошол жерден чалынып жыгылып, мен ошол жерден эле калганмын. Зым кыркылган жерге до конца жеткен эмесмин да, аягына. Негизи азыр ушул нерсеге барганыңызга өкүм атасызбы? Бул мыйзамсыз экенин билдиңиз да уже, э? Ооба, мыйзамсыз экенин, ушул ишке барганыма өкүнүп атам. Мен мындай чыккынчылык кылбайчу элем кыргыз элиме.
бардығынан ушул нерсени суранып кетем. Мындай жолго барбаштарын себеп бул чек ара биздин ыйык жерибиз болот. Ыйык деп эсептейм. Мыйзам баарына бирдей. Тиешелүү органдар бул иш боюнча натыйжалуу иликтөө жүргүзүп, чек араны бузуп өтүү аракетин көргөндөр сөзсүз жоопко тартыларын билдиришти. Акыркы учурларда Кыргыз Республикасынын жарандары тарабынан Өзбекстан жана Тажикстан Республикасынын аймагына мыйзамсыз мал жандыктарын алып өтүү көп катталууда. Андыктан чек ара тилкелеринде жашаган райондордун тургундарын жана чектеш райондорго оор жүк ташыган автоунаа айдоочуларына ар кандай тийиштүү иш кагаздар жок буюмдарды, мал жандыктарды алып ташуудан алыс болуңуздарды эскертемин. Анткени сиздердин автоунаа каражаттарыңыздар сот органдары тарабынан мамлекеттин эсебине чегерилиши мүмкүн. Мындан сырткары Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 231-бендесинин 4-бөлүмүндө ошол эле аткезчилик уюшкан кылмыштуу топ тарабынан жасалса, чек аралык топ тарабынан жасалса, анда анын жазасы катары мүлкүн конфискациялоо менен 5 жылдан 10 жылга чейин камак түрү белгиленген. Бүгүн бияка эмне үчүн чакырганыбыз, эмне үчүн келгениңиздер түшүнүңүздөр да. Мындан ары мал жандыктарды жана башка аткезчилик иштери менен алектенсеңер, мыйзам чегинде катуу жоопко тартыласыздар. Түшүнүңүздөрбү барыңыздар? Барыңыздарга түшүнүктүү болду? Чек ара аймактарында мыйзамга каршы келген аракеттердин алдын алуу максатында тиешелүү органдар менен жергиликтүү бийлик биргеликте көзөмөлдү күчөткөн. Облус башчысынын атайын буйругу чыгып, координациялык кеңеш түзүлүп, иш алып барууда. Бул багытта мобилдик топтор түзүлүп, атайын көзөмөл жайлары да уюштурулган. Биз азыр Баткен шаарына жакын жердеги развилка постунда турабыз. Бул жерде атайын аткезчиликке каршы бекет коюлган. Бул жерде кеминде күнүнө 700дөй мал алынып өтүлөт. Ал эми мал ээлеринин айтымына караганда өткөрүлгөн малдардын көпчүлүк бөлүгү Лейлек району жана Баткен районунун Карабак айыл аймагына алынып өтүлөт. Белгилей кетсек, жыл башынан бери чек аранын мыйзамсыз өтүү аракеттери боюнча 25 факт аныкталган. Анын 15-ине иш козголуп, калган факт боюнча тергөө иштери жүрүүдө. Ал эми ири мүйүздүү жана майда малдарды чек арадан мыйзамсыз алып өтүү боюнча 6 иш аныкталган. Кундуз Жоробекова, Жыргал Абдижалил уулу, Ала Тоо 24, Баткен облусу. Бүгүн Өзбекстандын Фергана шаарында Фергана өрөөнү тынчтыкка жана гүлдөп өнүгүүгө карай күч аракеттин бириктирүү деген темада Фергана өрөөнүнүн тынчтык форумунун биринчи жыйыны өтүүдө. Форумга президенттин Баткен облусундагы ыйгармуктуу өкүлү Айбек Шаменов, Өзбекстандын Фергана облусунун башчысы Хайрулло Бозаров, Тажикстандын Сагди облусунун аткаруу бийлигинин төрагасы Раджапой Ахмадзода жана облус башчыларынын жетекчилигинде атайын делегация катышууда. Ошондой эле Борбор Азия өлкөлөрүнүн алдыңкы аналитикалык борборлорунун жетекчилери жана серепчилери тынчтык орнотууга адистешкен эл аралык долбоорду иштеп чыгуу менен коңшу аймактар аралык кызматташуунун жаңы багыттарын талкуулады. 16 октябрда форум тынчтыкты орнотууга арналган ынтымак күнү иш чарасы менен уланат. Жаңы Достук айылынын курулушу аяктап, айылга толугу менен электр энергиясы берилди. Карабулак көмөк чордонунан жаңы 10 киловольт аба чубалгы тартылып, 100дөн ашуун электр мамычасы орнотулду. 4 чакырым узундуктагы жогорку чыңалуудагы аба чубалгы тартылды. Калктын туруктуу жана коопсуз электр энергиясы менен камсыз кылуу максатында 4 дана жаңы көмөк чордон коюлду. Эми жаңы Достук айылынын көчөлөрү да жарык. Бүгүндөн тарта айылга расмий түрдө жарыктандыруу берилди. Жаңы шарттар түзүлүп, айыл тургундары 1 ноябрга чейин көчүп келишет. Баткен районунун Суу Башы айыл аймагына караштуу Чет Булак аймагында жаңыланып курулуп жаткан жаңы Достук айылынын инфраструктуралык иштеринин эң негизги баскычы электр энергиясы менен камсыздоо иши ийгиликтүү жыйынтыкталды. Бүгүнкү күндө мына өзүңүздөр көрүп тургандай 2025-жылдын 14 октябрь күнү 181 үйдү толугу менен ар бир үйгө электр акылдуу эсептегичтер коюлуп бүткөрүлүп, көчөлөрдү жарыктандыруу менен толугу менен камсыз кылдык. Кече айылга толугу менен электр энергиясы берилип, көчөлөргө заманбап жарыктандыруу системасы орнотулду. Облус башчысы Айбек Шаменов аткарылган иштер менен жеринен таанышып чыкты. Давай фактически мына бүтүрдүңөр, өткөрүп берилет, дальше кеттиңер.
Энергетикалык камсыздоону жакшыртуу максатында Кара Булак көмөк чордонунан жаңы 10 киловатт аба чубалыгы тартылып, жалпы кубаттуулугу 400 киловатт болгон 4 дана жаңы көмөк чордону орнотулду. Ошондой эле ар бир үйгө жеке электр эсептегичтер коюлду. Жаңы конуштагы үйлөрдүн курулушу соңуна чыгып, айыл тургундары 1 ноябрга чейин көчүп келүүсү күтүлүүдө. Бүгүнкү күнү алмашуу иштери жүрүп атат. Айыл чарба багытынан жерлерди алмаштырып бүттүк. Тажик тарабындагы 2 массивти Саманьон менен Дахманы 174 үйдү өткөзүп берди. Биз болсо 1 ноябрга чейин толук бизден өтүүчү айылдарды өткөзүп беребиз да. Анан 20 ноябрдан баштап 30 ноябрга чейин биз көчүрүү иштерин толук бүтүрүшүбүз керек. Чек арага жакын аймактарда жашоо шартын жакшыртуу иштери Лейлек районунун Разаков жаңы айылынын 60 үйү жана Максат айылынын 16 үйү толук электр энергиясы менен камсыздалды. Бул иштер чек ара аймактарындагы жарандардын коопсуздугун камсыз кылуу жана жашоо шартын жакшыртуу багытында жасалып жаткан мамлекеттин кезектеги олуттуу кадамы болуп саналат. Шарлота Ешматова, Бексултан Кайратбек уулу, Ала Тоо 24, Баткен облусу. Программабызды улантабыз. 3-чү элдик курултайда Кызыл Кыяр шаарында 3 маселе көтөрүлгөн. Шаардын инфратүзүмүн жакшыртуу үчүн 1 миллиард сом акча каражатын бөлүү, ичүүчү суу тартуу жана көп кабаттуу үйлөрдү газдаштыруу маселеси. Бүгүнкү күндө көп кабаттуу үйлөрдө көгүлтүр от киргизүү үчүн шаардык мэрия тарабынан түтүктөр тартылып бүттү. Талантбек Абдулкасымов 3-чү элдик курултайга Кызыл Кыяр шаарынан делегат болуп катышкан. Анда ал шаар калкынын суранычы менен 3 негизги маселени өлкө башчысына айтып, элдин аманатын жеткирген. Алардын бири шаардагы айрым көп кабаттуу үйлөрдү жаратылыш газы менен камсыз кылуу болчу. Ошол жылдык борбордун түтүктөрү келген эмес, домдор бар. Жанагы отун менен же көмүр менен жагуудагы мүмкүнчүлүгү жок участкалар бар да, ошол жерге атайын сураганбыз, элдин атынан сураганбыз, элдер өздөрү суранган ушул шаарда курултай өткөн өздөрүндө. Ошол элдин суранычыны ошол президентибиз Садыр Нуркожоевичке 4-чү элдик курултайда канчалык зарыл экендигин түшүндүрдүк. Президентибиз ушуну колдоп, шаар бийлигине, жергиликтүү бийликке тапшырма берип, ушул азыркы күндө мына Кызыл Кыяр шаарынын бир участкасына көгүлтүр отту алып келип берип отурабыз. Калаадагы көп кабаттуу үйлөрдү газдаштыруу үчүн шаардык мэрия тарабынан каражат бөлүнүп, 900 метр аралыкка газ түтүктөрү тартылган. Алдыда үйлөрдүн ичине газды тартып киргизүү иштери жүрөт. Кызыл Кыяр шаарынын Кулатов көчөсүндөгү 147, 150, 152, 154 дарегиндеги жайгашкан көп кабаттуу үйлөрүнө газ курулан тартуу жумуштары Кызыл Кыяр шаар мэриясынын 24-жылы аткарылуучу жумуштарына киргизилип, 6 миллион сом акча каражаты бөлүнгөн. Анын ичинде биз 2024-жылы сатып алуу порталына бир нече жолу бергенбиз, бирок катышуучулар жок болгону байланыштуу. 2024-жылдын 15 ноябрында кайрадан берилип, Айстрой ЖЧКсы тарабынан 4 миллион 791 миң 180 сомго уту чыккан. Азыркы күндө көп кабаттуу үйлөрдүн жанына чейин 900 метр аралыкта газ курула тартылды. Андан калган жумуштарыны, үйгө алып кирүү жумуштары бар да, мындан кийинки жумуштарыны элдер өздөрү Газпром ишканасы менен биргеликте сүйлөшүп алып кирип алыш керек. Бизге газ өтө зарыл, отоплениябыз жок. Свет тез өчөт бизде. Панельный дом. Ысыталбайбыз да, мындай айтканда. Биздин жашоочуларга газ өтө керек. Бизге быйылкы жазда, эртең мененки жазда газ турбалар тартылып келди. Ошол газдарды тартып, үйдүн ичиге киргизип беришин биз суранабыз. Күтүп атабыз ошонучу. 3-чү элдик курултайда аймактын делегаттары Кызыл Кыяр шаарынын инфратүзүмүн жакшыртуу үчүн каржылык колдоо көрсөтүүнү жана кала эли үчүн таза суу менен камсыз кылууну да суранышкан. Шаар бийлиги учурда таза суу боюнча долбоор даярдалып, бул багытта иштер жүрүп жатканын билдирүүдө. Мингүл Көчөрова, Абдрашид Саттаров, Ала Тоо 24, Баткен облусу. Кыш камылгасы. Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасы тарабынан арзандатылган көмүр Орозбеков айыл аймагынын жашоочуларына да жеткирилди. Бул ирет 25 тонна кара алтын таратылды. Кышка чейин калкка арзандатылган көмүр менен камсыз кылуу үчүн сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Ишке ашса дагы 5-6 ирет көмүр жеткирилет.
Орозбеков айыл аймагынын тургуну Рустам Төлөбаев кыш камылгасын азыртадан көрүп кара алтын сатып алууда. Учурда базарда кара алтындын баасы кымбат деген ал айыл өкмөтү тарабынан уюштурулган атайын көмүр сатуучу жайга келген. Бир мүшөгүн 320 сомдон сатып алдым деген каарманыбыз жергиликтүү бийликтин бул иш чарасына ыраазы болууда. Арзан көмүр келип, кыргыз көмүр ишканасы элди камсыздатат. Мына биз дагы 1 тонна көмүр алдык. Базардан арзан 320 сомго түшүп атат бир кабы. Жакшы, элге алып сатардан көрө түз кесе арзан болот. Элди арзан баадагы көмүр менен камсыздоо иштери Орозбеков айыл аймагында да уланууда. Кадамжай райондук мамлекеттик администрациясынын Кыргыз көмүр ачык акционердик коому менен сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында базар баасынан арзандатылган кара алтынды калкка жеткирүү иш чарасы уюштурулган. Атайын көмүр сатуучу жайга 25 тонна сүлүктүнүн көмүрү жеткирилди. Biz 2 сатуучу пункт көмүр базасы и бир көмүр базасын ушул жерде уюштурдук. Арзан көмүр менен элди айрыкча өзгөчө аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү камсыздоо багытында бизге район акими да тапшырма берип, акимибиздин Кыргыз көмүр ишканасы менен сүйлөшүүлөрүн жүргүзүүсүнүн жыйынтыгында бүгүн биздин айыл өкмөткө арзан көмүр келип атат. Мындайча айтканда базарда бүгүн кабы 470-480 сомдон сүлүктүнүн көмүрү сатылып аткан болсо, бизге азыр килограммы 8 сомдон эсептегенде где-то 320 сомдун баасында көмүр келип атат. Бул албетте арзан, сапаты жакшы, майда көмүр жок. Аз камсыз үй бүлөлөрдү камсыздап алсак, кийин жалпы элге алып келип арзан баада таратабыз. 1 килограммы 8 сомдон сатылып жаткан кара алтында айыл өкмөтү биринчи кезекте аз камсыз болгон жана ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелүү үй бүлөлөргө тизме аркылуу берип жаткандыгын кошумчалашты. Кыргыз көмүр ишканасына чоң ыраазычылык билдиребиз. Рахмат, биз Орозбеков айылына келип, мына көмүр алып жатабыз. Элдин чөнтөгүнө ыңгайлуу. Кыргыз көмүр ишканасына мына биздин айыл өкмөткө ошол келишим түзүп арзан алып келбергенге рахмат, сулчалык. Мындай арзан баадагы кара алтын менен элди камсыздоо айыл өкмөтү тарабынан атайын көмүр сатуучу жайларда алдыда дагы улантылмакчы. Жол кырсыктарынан жабыркагандардын көбөйүшү Баткен облусунда да олуттуу көйгөйгө айланды. Буга айдоочулардын ылдамдыкты ашырышы, мас абалында унаа башкаруу жана жол эрежелерин бузуу себеп болууда дешет адистер. Мындан улам жол кыймылынын көзөмөлдөө кызматы кырсыктардын алдын алуу боюнча иш чараларды күчөтүүдө. Кененирээк алдыдагы сюжетте кеп болот. Соңку жылдары Баткен облусунда жол кырсыктарынан жабыркагандар көбөйдү. Айдоочулардын жоопкерсиздиги, жолдордун начар абалы, техникалык каражаттардын эскилиги жана климаттык шарттар бул көйгөйдүн негизги себептери болоорун адистер айтышат. Адистердин айтымында айдоочулардын 92% жол эрежелерин бузгандыгы үчүн айыптуу деп табылат. Негизинен ылдамдыкты ашыруу, мас абалында унаа башкаруу жана башка айдоочуларга жол бошотпоодон улам келип чыгат. Ошондой эле жарыктандыруунун жетишсиздиги, айдоочулардын маданиятсыздыгы жана озуп өтүү эрежелерин сактабаганы кырсыктардын көбөйүшүнө себеп болот. Ошол жол кырсыктарынын талдоосун алып карасак, 90-95% бул айдоочулардын күнөөсү менен болуп атат. Жолдо айдоочулар жол эрежесин так сактабай, ылдамдыкты ашырбай да, ошондой эле каршы кыймылга чыгып озуп өтүү эрежесин бузуу учурунда катталган жол кырсыктар, булар оор кесепеттер менен коштолгон жол кырсыктар болууда. Бул эми ошол эле кырсыктан оор кесепеттер дегенде ошол көптөгөн адамдар ооруканага түшүп атат жана 2-3 адамдар каза болуп калып атат да. Ошондуктан биздин эми айтарыбыз бардыгын жол эрежесин айдоочуларды жол эрежесин так сактоого чакырабыз. Саламатсызбы, жолдош айдоочу капитан Атабеков. Документтерди алып койсоңуз. Жөө жүргүнчүнү кое бербей койдуңуз, жолдош айдоочу. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмү тарабынан жол кырсыктарын алдын алуу үчүн бир катар чаралар көрүлүүдө. Айдоочуларга профилактикалык түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, унааларды техникалык абалына жана мыйзам бузган айдоочуларга рейдтик текшерүүлөр байма-бай өткөрүлүүдө. База керет, 30 күн ичинде 70% скидкасы болот. Ошондо төлөп коесуз. Азыркы учурда Баткен шаарынын аймагында ар кандай аталыштагы рейдтик иш-чаралар өтүүдө. Бул иш-чаралардын негизги максаты жол транспорт кырсыктарынын алдын алуу, жолдо жүргөн жарандардын коопсуздугун сактоо. Бул рейдтик иш-чаралардан сырткары айдоочуларга жана жөө жүргүнчүлөргө түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келебиз. Айдоочуларга кайрылуу
мыйзамын сактап абайлап айдаңыздар. Ушул жылдын 9 айында Баткен облусу боюнча 167 жол кырсыгы катталган. Былтыркы жылдын ушул айына салыштырмалуу 2 учурга аз. Каза болгондордун саны 5 кишиге көп. Жаш өспүрүмдөрдүн катышуусунда 62 жол кырсыгы катталса, өткөн жылы 50 учур болгон. Мындан улам тескөөчүлөр унаага жаш балдардын атайын отургучтарын орнотууну жана алдыңкы орундукка балдарды олтургузбоону эскертет. Айбегим Набиева, Бексултан Гайратбек уулу, жаңылыктар. Эми кезек спорт кабарларында. Баткен шаарынын мэринин кубогу өтүүдө. Спорттун футбол түрү боюнча Мелдешке шаардын аймагындан 9 мектептин командалары катышып жатат. Алар биринчилик үчүн кызуу даярдыкта келишкен. 2 күнгө созулган иш-чаранын жеңүүчүлөрү кубок медалдар менен сыйланышат. Бул тууралуу кесиптешим Динара Курбанбекова алдыдагы сюжетте айтып берет. Баткен шаарындагы 9 орто мектептин окуучулары арасында футбол боюнча шаар биринчилиги өттү. Бул спорттук иш-чара быйыл 2-чи жолу уюштурулуп, өспүрүмдөрдү спортко тартуу жана дини сак жашоо образын калыптандыруу максатын көздөйт. Баткен шаары боюнча 9 мектеп катышып жатат. Бул иш-чаранын негизги максаты Кыргызстан президенти Садыр Нуркожоевичтин 2024-34 жылдарга Кыргызстанда футболду өнүктүрүү боюнча жарлыгы чыккан. Ошону аткаруу максатында былтыр биринчи рет өткөн, быйыл 2-чи рет болуп жатат. Бул мелдешке жалпы 9 команда катышып жатат. Мектеп шаардын аймагында мектептер арасында. Мелдеште ар бир мектеп өзүнүн командасы менен катышып, ынтымакта жана жогорку деңгээлде оюн көрсөтүүгө аракет кылышты. Өткөн жылы аталган биринчиликте номер 3 Айтпай Имаров атындагы орто мектеби жеңишке жеткен. Мен өзүм футбол 3-4 класстан бери ойнойм. Көптөгөн жактарга барып келдик. Алдыңкы жылы мэрдин клубунда катышканбыз. Команда 3-орун болуп калганбыз, бирок быйылкы жылы өтө жакшы даярдыкта келдик. 1-орунду алабыз деген ниеттебиз. Иш-чара өлкө башчысынын спортту өнүктүрүү боюнча жарлыгына ылайык өткөрүлүп, Баткен шаардык дене тарбия жана спорт бөлүмү тарабынан колго алынган. Мелдештин жыйынтыгында жеңүүчү командаларга дипломдор жана кубоктор берилди. Динара Курбанбекова, Нурпейил Ашур кызы, жаңылыктар. Мына ушундай кабарлар топтому менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Бул жана башка кабарлар менен биздин социалдык баракчалар аркылуу да тааныша аласыздар. Кайрадан көрүшкөнчө.